Assalamu alaikum hurmatly görüşçüler. Biz sizlerge bugünkü görsetүүbüzdө General Isakbek dep ушундай аталышта чыккан ушул китептин ичин барактоо менен биз ушул 20-кылымда өзүнүн легендарлуу ысымы менен тарыхта калып калган ушул Исакбек Мону уулу тууралуу маалымат берели деп жатабыз. Ушул китептин бетинде General Ismus Чанкайшинин аскер бөлүктөрүн талкалаган улуу кыргыз мамлекетин кургусу келген Сталин менен Мао Цзедундун кутумунун курмандыгы болгон кол башчы баяны деген ушул жазуу бар. Албетте бул китепти ушул General Исакбектин урпактарынан неберелеринин бири Абдубахов Мониев деген кыргыздын ушул белдүү ер азаматы ушул топтоп жазууга аракет жасап ушул өзүнүн бабасы жөнүндөгү тарыхый баяндарга бир сүртүмдөрдү берүү аракетин жасаган. Ал эми биздин бүгүнкү маектешибиз тарых илимдеринин кандидаты Бектемир Жумабаев. Бектемир мырза, мына мен көрсөтүүнүн башында ушул General Исакбектин бул китептин бетиндеги айрым бир маалыматтарын телегөрүүчүлөргө окуп бердим. Эми сиз тарыхчы катары ушул 19-20-кылымдын ашташындагы тарых инсандардын ушул тарыхтагы ору тууралуу изилдеп жүргөн изилдөөчү катары сиз General Исакбек тууралуу алгачкы айтар сөзүңүз кайсында турат? Жакшы болот. Султанбек мырза, биринчиден бул китептин чыгышы кыргыз журтчулугуна ушул бүгүнкү күнгө чейин анча белгилүү эмес. Кытайдан чыккан Чыгыш Түркистан республикаларынын түзүүчүлөрүнүн бири болгон Генерал Исакбектин бейнесин арналган алгачкы китеп болуп атат. Бул китептин кыргыз журтчулугуна канчалык жеткенин али билбейбиз, бирок бул Абдубахаптын салымы Генерал Исакбектин адамдык бейнесин ачып берүүгө, анын жеке көз караштарын чагылдырууга жасаган алгачкы кадам болгон. Дегенкисин биз ушул Кытайдагы кыргыздардын, жалпы эле Чыгыш Түркистанда жашаган кыргыз, казак, өзбек, уйгур калктарынын 41-49 жылдардагы боштондук күрөшү жөнүндөгү маалыматты азыраак билебиз. Бул жагынын бизге караганда казактар бир топ алдыга кеткен да. Анткени чындыгында саны боюнча да казактар көп. Ошондуктан боштондук күрөшкө казактар дагы көп катышкан. Алардын бири ушул Далалхан Соорбаев деген болгон. Бул Исакбек экөө ошол көбүнчө ушул китепти ачып, башка тарыхый эмгектерди карап көрсөк экөө адам катары жолдош болгондугу жөнүндө маалыматтар бар да. Мен казактардын кийинки мезгилде чыккан бир топ китептерин карап көрсөм, ушул Соорбаев менен Генерал Мониев жөнүндө, Исакбек жөнүндө 1-2 китептерин чыгарган. Ошолордун бири мындан 2-3 жыл мурда чыккан Шүйдүрүм деген романды жазды казактар. Бул романда бул Генерал Исакбектин жана ошол Генерал Делалхандын бир гана адамдык эмес, аскер башчы катары, саясий ишмер катары, ал эми боштондук күрөштүн жүрүшү катары ушул жакшы чагылдырып берген да. Али бизде мындай кадам жасалды элек. Бул китепте мына ушул генералдын генералдык бейнесин ачып берген эмес, адамдык гана бейнесин ачып берүүгө аракет кылган да. Дегенкисин бирок Абдубахап андан аркы жака бара албайт эле да. Себеби дегенде Абдубахаптын колунда бул КГБнын архивиндеги башка документтер жок болгондуктан бул өзүнүн ошол чөйрөсүндөгү адамдар менен, жакын туугандары менен, кошо жүргөн адамдар менен сүйлөшүп, ошолордун гана аңгемеси менен ушул китепти жаратты. Буга дагы чоң рахмат деш керек да. Эми Бектемир мырза, мына сиз баягы үзүл кезил учкай маалымат бердиңиз. Эми сөзсүз бул тарыхты изилдеп иликтеп жүргөн инсан катары сиз кыргыз элине
же болбосо биздин бүгүнкү телегөрүүчүлөрүбүзгө Исакбек деген ким деген суроо болушу мүмкүн да. Сиз ушул Исакбек Муниевдин бир өмүр таржымалын кыскача айтып кетсеңиз. Эми Исакбектин өмүр таржымалын бул жерде жазып кеткен негизинен. Исакбектин өмүр таржымалын көбүнчө бизден окурмандар, жалпы журт, ушу Кытайдагы кыргыздар деселе 16-жылы качып барган кыргыздар деп ойлойт да. Ал эми кыргыз болуп ушул мүмкүн ушул теңир тоонун ал жак бул жагы мекендеп, алайдын алай тоосун ал жак бул жагы мекендеп, Тибетке чейин жетип ошол жерди байыртадан ээлеп келген да кыргыз журту. Мына ошол кыргыздар, азыркы Кытайдагы кыргыздар байыртадан ошол азыркы ээлеген жер мекендеп келген. Ошолордун бири ошол генералдын ата журту бул Эркаштамдан Кашкардын желкесине чейин жетип, өздөрүнүн жайыттарын ошол жерди байырлап келген илгерки ушул моңгуштардын Жоош деген урусунан. Мунун атасы Мон деген киши өзү абдан ушул динге жакын, өзүнүн чөйрөсүндө баркы бар киши болуп, ошол мезгилде ажыга барып келген. Мунун Исакбектин атын Исакмат деп койгон деп жазатын ол китепте дагы. Өзү бул жаштайынан эле ошол жердеги өзүнүн жакын жолдоштору менен 30-чу жылдары бизден качып барган басмачыларга каршы күрөшүп, ошол жерде өзүнчө отряд түзүп баштаган өзүнүн ишмердүүлүгүн. Мына ушундан эле көрүүгө болот генерал Исакбектин дээринде бар экендиги. Өзүнүн биринчи жерин коргогондуктан баштагандыгы, кийинчерээк барып туруп, жалпы ошол мезгилдеги Орто Азия, Чыгыш Түркүстандын деңгээлинде коргоо министрине жеткендиги ошол өзүнүн тетиги балалык кезинен эле өмүр таржымалынан айтып турат да. Эми мына мен бул өмүр таржымалын сизге бир аз түшүндүрүп берип кетиңиз дегеним, бул китеп бардык эле окурмандардын колуна жеткен жок да. Биз дагы мына бүгүн ушуга мүмкүнчүлүк таап жатабыз. Учкай болсо дагы ушу жалпы телегөрүүчүлөргө генерал Исакбек жөнүндө маалымат берели деп. Албетте алдыда дагы далай бул тууралуу маалыматтарды беребиз. Генералдын көзүн көргөн, сөзүн уккан, бул кишиден таалим тарбия алган инсандар бүгүнкү күндө тирүү бар. Эми сиз ушул генералдык чинди Исакбек кайсыл мерчемде, кайсыл тушталган? Эми Султан мырза биринчиден мен тарыхчы катары айтайын, адамдын ошол эле коомдогу оордун билиш үчүн ошол мезгилдеги тарыхый шартты, тарыхый процессти билип туруп, анан кийин ошол генералдык, адамдык, ошол министрлик ошол чөйрөсүн ачып берүүгө болот да. Аны билбей туруп, мисалы, мына китепте Абдувахап дагы кайталап айтайын, адамдык бейнесин ачып атпайбы? Ал эми аракет кылган ошол мезгилдеги саясий тарыхый шартты жазып берүүгө. Ал эми ал журналист болгондуктан бул ошол мезгилдеги тарыхый шартты тереңдетип ачып берген эмес да. Эми мен ошолго кичине аракет кылып көрөйүн. Биринчиден 1941-жылы фашисттик Германия согуш ачып, бул согуш ачкандан кийин ал жерде гоминданттык кыймыл дагы күч алган да. Мына ушул гоминданттык кыймылдын күч алышынын натыйжасында 1933-жылы Совет өкмөтү өзүнүн жактоочусу болгон Шен Шихсай деген адамды койгон. Чыгыш Түркүстандын бийлигине. Себеби дегенде Кытайдын бийлиги дагы ич ара бошоңдоп турган да. Ошол Шен Шихсай деген адам антигитлердик коалицияны жактоочусу болгон менен ал ошол Чыгыш Түркүстанда коммунисттик идеянын келишин каалаган эмес да. Ошондуктан бул Америка Коштош Штаты менен Англияга жакындаган. Ал эми бул Сталинге жаккан эмес. Мына ошондуктан бул жерде экинчиден бул жерге Америка Коштош Штаты өзүнүн ракетасын орноткусу келген да. А бул Советтер Союзуна коркунуч туудурат эле. Экинчиден
Бул жерде Мурдатани советтик геологтор Чыгыш Түркистандан урандын кенин табышкан. Ал эми 1943 жылы Америка Кошмо Штаты атомдук бомбаны даярдап койгон болчу. Ал эми бул жашыруун бомба америкалыктар өздөрү гана билет деген менен Сталиндин столунун үстүндө жаткан, ушундай бомба даярдалган деп. Мына ушулардын бардыгы шарттар Сталинди ойлонтконда бул Чыгыш Түркистанды өзүнүн колуна кармап туруп, улуттук боштондук күрөштү көтөрүүгө. Мына ошондуктан Сталин алгач Суслов, Косыгин, Шверник башында турган саясий бюродо топ түзгөн, өзү башында, өзүнүн жетекчилигинин астында. Анан бул топко Өзбекстандын Компартиясынын биринчи секретары Усман Юсуфту тикелей ушулга жетекчилик кыласың деген да. Мына ушул Усман Юсуповго дагы тапшырма берген. Казакстандын, Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретарлары, анан жетекчилери ушул ишке дагы киришсин депти. Мына ошодон баштап улуттук боштондук Түркистандагы боштондук кыймылдын уюму деген кыймыл түзөт да. Ташкентте түзөт алгач колу. Мунун түзгөнүнүн себеби мына ушул Шен-Шихайга каршы мурдакы Шен-Шихай чыгарып жиберген уйгур, казак, кыргыз адамдарын 37-жылы репрессияланып болгон адамдарды тез араны иштен чыгарат дагы Алматыда, Ташкентте, Бишкекте атайын даярдыктан өтүшөт. Атайын даярдыктан өтүшөт дагы булар 37-39 жылдары, 44-жылга чейин тез даярдап турат да. Ал эми бул мезгилде генерал Исакбек 37-39 жылдарга чейин өзү коменданттык бийликке каршы өзүнүн отряды менен каршы чыкканда, биринчиден басмачылыкка, экинчиден коменданттык демеге каршы күрөшө берген. А муну комендант өзүнө мындай чоң жеке лидерди өзүнө тартыш үчүн ал кулжага келет дагы генерал Исакбекти агартуу ишине аралаштырат. Ал эми 45-жылдары, 40-44 ушул мезгилде уламдан улам Чыгыш Түркистандагы коменданттык кыймылдын токтотуш үчүн Сталин алгач жанакы уюмду түзөт. Чыгыш Түркистандын бошотуу уюму дегенде. Мунун башында уйгурду коет. Ал эми өзбек, казак, уйгурлардан турган адамдарды даярдай баштайт. Бул жерден ошол мисалы Матназаров деген адамды кыргыздардан даярдаган, полковник Мавлянов деген КГБнын адамы болгон, андан сырткары казактардан бир топ адамдарды даярдаганда, мисалы ошол коменданттын жанында жүргүзгөнүнө карабастан генерал Исакбекти 42-жылдары КГБ вербовать этип алып келет да. Кыргыздардын чыккан чоң лидерлерди. Мисалы Далелхан Сугурбаев дагы КГБ вербовать этип алып келип, бул жерде мисалы Бишкектен Буйга жана Баатыр деген топту түзөт. Мына Ысык Атада жайгашканда бул топтор. Мына ушул топторду түзгөндө бул жанакы айтып атпаймынбы, саясий абал деп. Биринчи кезекте ушул Чыгыш Түркистандагы улуттук боштондук күрөштү күчөндүрүш үчүн бул атайын жапайы дивизия дегенди түзгөн да. Бул бир пунктуна кирет, ошол жанакы саясий бюронун Сталиндин бир пунктунда жапайы дивизия деген. Атайын дивизия деп да коет, жапайы дивизия деп коет. Мына ушунун түзүш үчүн көбүнчө бул атчан аскерден түзүш керек болчу да, казак менен кыргыздардан туруш керек эле да. Бул дивизия. Ошондуктан Исакбекти алып келет дагы могул жерге Буйга, Баатыр деген топ түзүп, жалаң кыргыздын жигиттеринен турган. Ошол тиги Кытайдагы кыргыздардан турган. Бул жердеги турган КГБнын сотрудниктеринен, кызматкерлеринен даярдайт дагы Эркештам аркылуу 44-жылдын 42-жылы киргизип жиберет. Мына ушинтип генералдын
birinci askerlik kadamı ушул КГБ'нын биздин атайын кызматтын даярдыгы менен ушу Бишкектен башталган да. Ошон үчүн бул сүрөттү, бул китепте дагы бар. Кулатов менен түшкөн сүрөтү мына Ысык Атада. Ошол жерде жанагы атайын дивизиянын даярдыктарын өтүш үчүн бүт тиги өзбектерден, казактардан дагы ошол жердеги өзүнүн КГБ'нын кызматкерлери, отряддын башчылары болуп келген да. Мына ошентип алгачкы Исакбектин аскердик иши мына ушундан башталган. Генерал Исакбектин үй бүлөсү жөнүндө кыскача айтсаңыз. Эми генерал Исакбек жалпы биринчи өзүнүн үй бүлөсү эмес, туугандары жөнүндө ошол Чыгыш Түркістандагы кыймыл күчөп турганда ушул өзүнүн уруусун өткөргөн бул жака. Жогуш өзүнүн уруусун Эркештамдан өткөрүп, бул Оштун жанынан жер алып берген. Мына ошол жерде азыркы мезгилде өзүнүн уруусу, туугандары жашап турат. Ал эми бул жерде китепте бар өзүнүн биринчи аялы Турганбү дегенден балдары болгон. Бул жерде небере чөбөрөлөр бар. Андан кийин Айша апа бүгүнкү күндө тирүү, анын балдары бар. Андан сырткары ошол Кара Суу районунун азыркы Мады кыштагында өзүнүн ушул туугандары, жакын туугандары, энелери жашап турат. Бул кишинин тарыхтагы орду. Генерал Исакбек Мониевдин тарыхтагы орду абдан чоң да. Муну бүгүнкү күндөгү эми гана энциклопедияга киргизип, эми гана окуп атабыз да, эми гана мектепке атын коюп, эми гана көчөгө атын коюп, эми гана эл журт билип атат. Биздин келечекте максатыбыз бул Абдувахап Мониевдин китебине окшогон бир топ китептерди эл журтка жеткирип, Мониев деген кыргыздан чыккан биринчи генерал экендигин эл журтка жеткирип, мунун эрдиктерин, мунун адамдык бейнесин дагы биз эл журтка ачып чагылдырып беришибиз керек да. Балким өзүңүз ушунча маалыматтарды билгенден китеп чыгаруу демилгеси өзүңүздүн колуңузда. Ушундай дагы ой бар. Себеби дегенде бул Мониевдин, Абдухаповдун китеби жакшы, ал эми жанакы саясий, тарыхый процесстерди кошуп туруп, генерал Мониевдин ушул генералдык бейнесин ачып берүүгө деген ойдор бар. Эми муну убакыт дагы, мезгил дагы көрсөтөр деген ойдобуз. Күн батып түштү көлөккө, азапты салдың жүрөккө, асырап баккан гүлүмдү үздүрдүм мен бөлөккө. Ай батып түндө көлөккө, айрылуу батып жүрөккө, өнүп өскөн элимди жеткире албай тилекке. Асман турат көгөрүп, мен турам үйгө жөлөнүп, жигерлер кайда, эл кайда, калганмынбы бөлүнүп деп. Айтууларга караганда Исакбек ыр жазчу экен. Жогоруда көрсөтүлгөн саптарынан эле аскердик ишмердин ыр жазууга шыктуу экендиги байкалып турат. Бирок жазган ырлары арбын болсо да, бизге жеткен ыры ушул гана деген жазуулар бар экен да. Бул ушул Алайдын тоолорунда, ошол Алайдан арылап Кашкар багытында жашаган кыргыздын жоош уруусунан чыккан мыкты эр азаматынын жүрөгүндө ошол саясий иштер, бул жоокерлик аракеттер менен катар ушул жүрөгүн жарып чыккан ырсаттар дагы бар. Көп кырдуу талант экендигинин бир белгиси болор. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.